Channel каналында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, катталып коюңуз. Сулуу айымдар бираз мындай акылсызыраак болот деп. Мен бул видеону көргөндө мен ушунчалык уялдым. Мен ушунчалык ыйлагым келди. Мен Гүлнур эженин алдында аябай кечирим сурагым келди. Мага жаман айттыбы? Менин секретин билген адам жаздыбы? Мен билем ким аны жазды. Мен билем кимге ал сөздү айткан. Албай келтир. Өзүм унутуп калдым. Ошончолук ишим көп болуп атат, кечирип калыңыздар. Себеп? Себебин айта албайм. Котман кеч, урматтуу достор, 7-чи каналдын жекшемби күнкү кечки чыгарылышын айымдар жана мен долбоору улантат. Ааламдын көркү аял заты дейт. Мына ошол биздин эфирибизди дагы көрктөп мыкты кыргыздын бир айымы студиябызга келип отурат. Ким десеңиздер, актриса Ырчы жана дагы эң татынакай биздин кыргыздын сыймыгы Асема бизде конокто. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчы. Мындай сөз айтышат да. Сулуу айымдар бираз мындай акылсызыраак болот деп. Билбейм. Аны силер билесиңер да, көбүнчө эркектер сөз айтат болсо керек. Машина айдап баратса деле аял айдап баратса аялдарды жаман көрүшөт. Аялдарга көп эле сөз тийгизесиңер го. Аялдын канчалык чачы узун болсо, ошончолук акылы кем болот деп дагы көп айтат. Кыскасы, аял затына канчалык жакшы сөз айтсаңар, ошончолук аял заты жакшы болот деп ойлойм. Уну айдап баратканда күзгүнүн баарын өзүңүзгө каратып алган убак болду эле. Ооба, сен деп боёнуп. Эми албетте тамаша. Уну айдаганда уна деле техника да. Техника как женщина дегендей. Окшоштуктар бар. Ооба, ал деле капризный, аял заты деле капризный. Бирок уну айдаганда бир аз мындай жаныңдагы адамдарга дагы көз кулак болуп, ошолордун дагы жанын сакташ үчүн серьезный болбой дейсиз. Көбүнчөсүн ушул эл көзүндө жүргөн адамдар кайсыл бир кезде мындай кичине ката кетирип мүчүлүштүк болуп калат эмеспи? Мындай коомчулукта ар кандай талкууланып жатат. Чыгармачылык адам катары сизден дагы сурабай койбосом болбос. Мисалы, кыргыз эл артисти Гүлнур Сатылганованын кечээки окуясын сиз кандай баалайсыз? Мисалы, соц тармактарда ар кандай талкуу кылып жатышат да? Эми эмне дейм? Албетте мен негизи байкасаңыздар керек, мен негизи эчтекеге кийлешпейм да. Мен өзүмдүн ордумду билем, өзүм ким экенимди билем, ошол жумушумду аткарганга аракет кылам. Бирок эми сурап калдыңыздар, бул өтө жат көрүнүш. Мен бул видеону көргөндө мен ушунчалык уялдым. Мен ушунчалык ыйлагым келди. Мен Гүлнур эженин алдында аябай кечирим сурагым келди. Ушундай кылган үчүн кечирип коюңуз деп мындай аябай жаман болдум. Чын айткандачы. Анан ушунчалык өзүмдү жаман сезген эмесмин да. Бул ситуацияда ар бир адам болушу мүмкүн. Ар бир адам ката кетирет жашоодо. Катасыз адам болбойт. Ката бул адамды өстүрөт. Анан мен таптакыр жаман нерсени көргөн жокмун. Мен даже айтып кетмекмин, мүмкүн Гүлнур эжени бирөө атайын кылгандыр. Гүлнур эжени мен албетте биз өтө моундай ынак мамиледе болбосок дагы мындай мен кичинекей кезимден бери Гүлнур эженин ырлары менен чоңойгом. Гүлнур эжени баалайм, мен чыгармачылыгын баалайм. Адам катары сыйлайм. Анан мындай нерсе болбош керек болчу. Мынтип тартпаш керек болчу. Аны айтпасаң дагы, кылбасаң дагы, мындай бол дебесең дагы, биз кыргыз элим качан мындай элге жарыялаганды токтогондо, мен ойлойм, адамды адам гана оңдойт, адамды адам гана өстүрөт да. Анан мен абдан мындай капа болдум. Болбойт мындай кылган. Таптакыр. Келиңиз эми ал абкалы сурашалы. Акыркы убактарда эмне менен алек болуп жүрөсүз? Клип алып барсам аласыздарбы дедиңиз. Кайсыл чыгарманын үстүндө иштеп атасыз? Мен чын айтканда өзүм таптакыр жетишпей атам. Ошо колма кол болуп жардамчы алсамбы деп да ойлонойм. Мындай
клипти да жөн сураган жокмун. Эми канал болгондон кийин ошол жакында клипти берип койсомбу деген ойдо сурадым. Бирок албай келиптир. Өзүм унутуп калыптыр. Ошончолук ишим көп болуп атат, кечирип коңуздар. Азыркы учурда алек болгон нерсе бул эми чын айтканда чыгармачылыгыбыз аксап келет эмеспи? Кыргызстаныбыз азыр ушундай абалда болуп атканда, негизи эле буга чейин деле чыгармачылыкка көңүл бурулган эмес, айрыкча кино жаатына. Ошон үчүн биз дагы адам катары үй бүлөнү багыш керек, аркабызда турган бала бакыра бар дегендей, жолдошумдун мисалы каржылаган нерселери башка нерсеге кетсе, өзүмдүн каржылаган нерсем дагы өзүмдүн чыгармачылыгыма кетсе деп, мен дагы чыгармачылыкта жүрөм. Той топурларда жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Жаңы чыгармалардын үстүндө иштеп атабыз. Жөн эле чыгарма эмес. Мына 1 жылдык проекттин үстүндө иштеп атабыз. Сериал тарталы деп аябай машыгып атабыз, ошого даярдык көрүп атабыз. Сырткы келбеттен дагы башка мындай бир өзгөчөлүк киргизип, бизде азыр элдин нугуна чыгармачылыкта жүргөн адамдар кирип баратат да. Элди биз тарбиялашыбыз керек. Эл биздин нукка кириш керек деп ойлойм да. Ошондо гана чыгармачылыкта жүргөн адам, шоу бизнесте жүргөн адам өзүнүн ордун табат деп ойлойм. Анан мүмкүн мен айткан бирөөгө жакпай калаттыр, бирок кечирип коңуз, ар бир адамдын өзүнүн ою бар да. Мен ошентип ойлойм. Анан ошого даярдык болгон соң сериал деген музыка менен коштолуш керек. Ошол жакта каарман болуп аткандан кийин менин ырларым коштолуш керек. Демек алдыда чоң долбоор бар. Ооба, буйруса иншалла. Жакшы ойлор бар, жакшы ниеттер бар. Мени колдоп аткан продюсерим бар. Продюсерим азыр алмашып атат. Ошол Cinema Art Production студиясы колуна алгысы келип атат. Буйруса ошолор менен иштеп көрөлү деп мындай баштайлы деп атабыз. Ооба. Жакшы. Сиздин Instagram баракчаңызды барактап анан карасам мындай, эгерде бирөө сизге терс пикир айтса, монт эле жазып салат экенсиз да? Эми бул жерде мен монт эле жазып салган жокмун да. Жок, мындай сизге кандай кат жазса, ошону скриншот кылып туруп мындай чыгарып. Эми мындай да жеке купуяны көрсөтөм, силер өзүңөр таң каласыңар да. Кыргыз болуп жаралганыңарга дагы мындай өкүнүп кетет болушуңар керек да. Өнүгүү жок, өсүү жок. Мени ошол өкүндүрөт. Мейли кыйын болуп жазсын, жазганга жараша катасыз жазсын анда, өзүнүн күскүдөн карап жазсын анда. Эмне үчүн адам эми баягы сүрөтү жок, фейктен жазып алып, баягы эми бунун баары тегерегибизде эле адамдар да. Башка эмне, бул эмне калппы? Ол билген эле адам жазат. Ошол сенин секреттериң билген эле адам жазат. Сен ошону айткан, мен мисалы мындай бир позицияны карманам да. Адам менен өтө сый мамиледемин, өтө жакындашпайм. Мен көп досторду көрдүм. Аял затында дос болбойт. Канча бучак аркама сайылды, канчасы сатып кетти, канчасы жарыялап укмуш, мен үйөмө чейин жамандап жазды. Мейли, ошол күйөөмөн суранып мени кечесин алып кеткен күндөрү да болгон да. Мындай карандачы. Анан мейли мени жамандасын, үй бүлөмө чейин киришип аткан соң мен достчулукту тыйдым да. Достчулукту тыйдым. Бар мен сый болгонго аракет кылам азыр. Менин аркамда сөз жокпу, демек мен ошол статуска карманып, өзүмдүн ишимди так аткарганга аракет кылып жүрөм. Мага жаман айттыбы? Менин секретин билген адам жаздыбы? Мен билем ким аны жазды. Мен билем кимге ал сөздү айткан. Ошон үчүн мен ал адамдын деңгээлине түшүп, мына ушул адам мени ушунчасы дебейм. Бир гана Кудай өзү жазаласын. Кудай өзү жазаласын ар бир адамды. Ким жамандык жасаса да, ким жакшылык кылса да, Кудайым өзү берет белектичи. Ошон үчүн эмне үчүн мага жаман жазса, мен эмне үчүн жооп бере албайм? Мындай сөз айтат көбүнчө. Эшиктин алдында өзбектер жашайт биздечи көбүнчө. Өзбектер келип алып, жалгыз кыргыздардан жалгыз мен. Балдар ушуп кетти. Албетте мен балама тартпайм. Бул нерсе боло берди анан чыкканга туура келди. Алар 8 адам экен да. Туугандары менен келип алыптыр. Баласын алып келип, баласы менин баламан чоң. Анан мен да чыктым. Чыгып алып, эми ушул жерде мен өзүмдү көрсөттүм. Алар өздөрүн көрсөттү. Анан милицияны чакырды.
милициясы дагы ошолорду сүйлөдү, ошолордун сөзүн. Соседтер мо тегерени өтөт десеңиз, эмнеге биз коркобуз? Эмнеге биз өзүбүздүн жерибизде өзүбүз коркобуз? Ошондой эле мисалы ошол жерде сосед бир эже бар, аябай жакшы эжебиз бар. Асема, ал ошол убакта мен менен алышып атты, бул жакшы кыз тиги бул деп аткан мененчи милиция менен алар кеткенден кийин мени мынтып урушуп атты да. Асема, сен чыгармачылыкта жүргөн адамсың да. Сен кантип ушинтип сөйлөсүң деп атпайбы? Эми албетте адам жинденгенде сөңүнүп кетесиң да. Албетте эми болот экен. Бир гана менде эмес. Мени деле жинимди чыгарыш бат эле эмес. Мен деле өзүмдү сабырдуу болгонго аракет кылам. Мен дагы көп жолу унчукпайм. Албетте бул нерсе кайталана берсе, анан кийин жооп берем. Эгер мага өзүмө тийдиби ошол сөз? Мени сөз талкалайт да. Мен өзүмө тийдиби ошол сөз? Тийди десе тийди деп эле айтам да. Ошол сөз тийген соң мен ал адамды дагы ага тийгендей кылып туруп жооп беришим керек. Эмне үчүн мага больно болуш керек? Мен чыгармачыл адам болсом, мен унчукпашым керек. Мен ойлойм да, бул чыгармачылыкта жүргөн адам үлгүлүү болуш керек, көп сүйлөш керек, урушпаш керек дегенде, эми баягы темир болуш керек экен да, столб болуш керек экен да. Таш ыргытатса дагы макул деп, макул болуш керек экен баарына. Бул деңгээлге жете элекпиз. Бул деңгээлге жеткенде гана мен айтпай калам. Дайыма бетке айтып атасыз да, мындай айрым учурда зыян тийип калбайбы? Зыяны тиет, тийгенде каяктан мындай, бул деген ушинтип сүйлөйт турбайбы? Бул ушундай турбайбы? Бул аябай жөнөкөй жоош эмес беле деген сөздөр чыгат да, эми баягы. Мындай караганда зыян деле тийбейт. Түшүнүктүү. Кыргыз эркектеринин артыкчылыгы жана кемчилиги? Негизи сыймыктанчу кыргыз жигиттери бар. Жок деп айтпайм. Бирок көп учурда эмес. Жигиттер өздөрүнүн жүзүн мен уже көрүп калгам да. Ушак сүйлөшөт. Айымдарды мындай айымдарды обсуждать этет да. Бул туура эмес көрүнүш. Кээде өзүнүн жубайын обсуждать этет. Бул да туура эмес көрүнүш. Негизи эркек деген эркектик сапаты калыш үчүн көп нерсени өзүнүн жонуна жүгүн алыш керек да. Ошончолук деңгээлде үй бүлөсүн багып, ошончолук деңгээлде аялын сулуу кылып, анан кийин ошончолук багып, сүйүп, элге мындай ошол эр азамат мыкты күйөөсү бар экен дегенге чыкканда гана эркек эркекмин десе болот да. Анан бизде көбүрөөк учурда мындай мен эркекмин дешет да. Эркекмин деген менен карасаң аялы иштеп аткан болот. Карасаң боюнда бар аялы базарда жүргөн болот. Эркекмин деп аткан соң, пожалуйста, боюнда бар аялды машинага отурусуп, продукты таштырбай, машина менен жеткизип алып келип, ошол эле доктурларга көрсөткөнгө аялын алып барып дегендей, аял ошого муктаж. Аял заты ошого муктаж. Аял заты гүлсымал. Гүлдөрдү кандай биз сугарсак, кандай биз карасак, аял затын ошондой карасаң, ошондой балдарды төрөп берет, ошондой уулдарды алып келет да. Өзү кандай жакшы адам болсо, мен ойлойм, Кудайым жөн эле калтырбайт да. Анан албетте биздин кыргыздын келечеги бул биздин эркектерден көз каранды да. Азыр биздики бүт алмашып калган. Аял менен эркектин орду алмашып калган. Аял заты назик болбой калган. Эмне үчүн? Анткени үй бүлөсүн багат, тытынат, урушат, талашат. Ачуу чындык, бирок азыр ушундай болуп калды. Коомдогу терс көрүнүштөрдү, мындай маселелерди ушундай көтөрүп чыгасыз да? Келишет дейсиз. Жок, маселе мисалы, эмне үчүн биздин ынтымагыбыз жок деп атайын бир мындай видео блогторду тартып ушундай кыласыз да? Саясатчы болуу тууралуу ойлонуп көрдүңүз беле? Мындай кээ бир эми бизде коомдо мындай калыптана башталат. Жок, мен могул ишти жасаш үчүн сөзсүз түрдө депутат болушум керек же бир жерде чоң болушум керек, анан мен муну жасайм деп.
байкап каласыз да, ушундай көп чакырыктар болот го. Ишенесизби, мен биринчи жогорку билимим ошо, мен дипломатмын да. Ошо чет тилде мен дипломумду защита жасагам. Мен оюмда чет мамлекетке кетип, азыр деле жашаганга ниетим бар, кете тургандай биздин өзүбүздүн кудуретибиз бар да, ошого пландаштырып атабыз. Бирок мен азыр чыгармачыл адам болгон соң, жаратканым ошого буйруп койгон соң, мен чыгармачылыкты эле сүйлөгүм келет да. Саясатка киришим келбейт. Саясатка саясатчы болсом киришет элем. Саясатчы болсом мен өзүмдүн оюмду айтат элем. Болгон ошондой. Түшүнүктүү. Андан ары көп сурабайм. Сизге киного тартылган көрүк жагабы же ырдаганбы? Мен негизи жаш кезимден бери бийчи болдум. Бийледим. Сахнаны кичинекей кезимден бери билем. Филармония менин экинчи үйүм болду. Раматылык Алтымыш Кадыров агайыбыз 10-15 күндөн концерт бергенде биз ошол аркасында бийлеп жүргөндө кичинекей кыздар биз болчук да. Эгер азыр ошол концертинде болгон адамдар болсо, ошол ортосунда турган солистка жар ырдаган ырында ортосунда турган бир кыз бар. Ошол мен болчумун. 3 эле кыз бийлечик да. Анан эмнени айткым келип атат? Чыгармачылыкта мен экинчи жогорку билимим бул ошо Бүбүс Араби Шеналиева атындагы искусствону аяктадым. Ал жакта дагы режиссура өзүнчө, оператор өзүнчө, сценарист өзүнчө, бийчи өзүнчө, ырчы өзүнчө, вокалист өзүнчө, ошондой экен да. Мен ойлойм, чыгармачылыкта актер болгон соң бардыгына жөндөмдүү болуш керек. Ал нерсе керек болот депчи. Анан ыр болобу, бий болобу, музыка болобу, кино болобу, бунун баары бири-бирине айкалыш да. Мен түшүндүрө албайм да. Мен бунсуз жашай албайм. Мен бийлегим келет, мен ырдагым келет. Эми бар күйөрмандарым тойго чакырышат. Билбейм, кээде өзүмдү серьезно алып жүрүм келет. Ну, тойдо мен зажигать эткенди жакшы көрөм. Бирок ошондой болуп кетет, кечирип коңуздар эми. Ооба. Соц тармактан келген суроолор. Асема өзүнүн Instagram баракчасын бойдок кыздардай алып барат, жолдошу кызганбайт болду экен же дайыма жанында жүрөбү дейт. Instagram баракчасы бул эмне? Өзүңүздүн Instagramда өзүңүздү бойдок. Жок, өзү эмне бул эмне? Бул ошондой бир дүйнө баскан турган, жакшы болобу, жаман болобу, ызычы болобу, бир быкычыкы болобу, кыскасы Instagram ошондой дүйнө да. Каалаганыңды киргизесиң. Мен да каалаганымды киргизем. Бирок бойдок кыздардай дегенде негедир адамдар мени мындай бир кечирип койсун, жөнөкөй адамдарга салыштырышат да. Жөнөкөй келиндерге салыштырышат да. Мен артистмин да. Мен жөнөкөй эмесмин деп. Андай эмес. Азыр ушунда бөлүп туруп чыгарбагыла, ошондо хайп болуп кетпесин. Артист да. Артист деген артистей болуш керек. Эми Филипп Киркоровду элестетсеңиз, жөнөкөй сосед кылып койсоң болбойт да, мисалы. Мен мисалы катары айтып атам да. Мен артистмин, мен артисттин аялымын. Ооба. Мен жолдошум продюсер. Ала ошол илгери ырчыларды чыгарып жүргөн адам. Ооба, бул дүйнөнү билет. Мен жолдошумду билбеген ырчы жок. Бул жерде ушундай бир жаман нерсени чыгардым деп айта албайм. Менин атым азыр өзүмө иштеп атканы мезгили. Атым өзүмө иштеп атат дегеним менен ушу Инстаграмда эмне болуп атса, эмнени реклама кылып атсам, демек ошонун баары бекер келип атат да. Мен ошону ошентип иштетип реклама кылып беришим керек. Мага жактуу, мен алдымбы, мен аны актап беришим керек. Бул каалайбы, каалабайбы, карабай эле койсун адам. Адам баласына таң калам да. Мисалы, мага жакпаган нерсе, мени өстүрбөгөн нерсе, мен ал адамга такыр подпискада эмесмин. Анткени айрыкча кыргыздар биз тилге дагы адамдын ошол эмесине биз бат көнүшүп кетебиз да. Ошого окшошуп кетебиз. Ошондой болгубуз келет, же болбосо ошондой сүйлөп калабыз да. Ар бир адам өзүнчө уникалдуу. Ар бир адамдын өзүнүн билети бар да бул жашоодо. Ар бир адам өзүнчө уникалдуу болуш керек деп ойлойм. Анан ансыңарындай менин Инстаграмымда подписчиктер миллионго жакын. Ооба, кызыккан үчүн ошондой мүмкүн подписчик. Ооба, мен өтө деле эми баягы
өтө деле момундай хайп менен жашабайм. Бул нерсе меники эмес, бирок негедир сөздөрүмдү кесип хайп кылышат. Мен өзүм эле хайп болуп кетем. Анан актангым да келбейт. Жазадымбы, туура эмес нерсе, жазадым деп айтам. Жазаган жокмунбу? Жазаган жокмун. Сиз айтып атасыз азыр жаш кыздардай алып жүрөт. Эми мен жашмын да. 50 жашта болсом бир жөн, 60 жашта болсом анда Дженнифер Лопес анда кандай. Мен анда Дженнифер Лопеске дагы айтайын анда ошол сөздү. Эми бул таптакыр эки башка нерсе да. Азыр биз деген жөнөкөй нукка бурулбашыбыз керек да. Мен публичный адаммын. Демек биздин жашоо башка. И биз мындай элдер менен аргасынан аралашып жүрө албайбыз. Ошону түшүнүш керек да. Адам баласы биздин чыгармачылыгыбыз менен болуш керек. Түшүндүк. Биздин мындай көрсөтүүгө келген бир суроо да. Учурда дейт, азыркы учурда аялдар базарда, эркектер казанда деген пикирин калтырып турат бир адам. Көз карашыңыз кандай? Эми базарда болгон аялдар аргасынан базарда да. Азыр ушундай. Баары эле эмес, эми үйдө отурган деле аялдар бар. Үйдө деле казанда деле отурган аялдар бар. Анан базарда жүргөн аялдар бул эми баягы мындай айтканда, баягы эркектер жасачу жумушту азыр турмуштун баягы кандай десек, турмуштун кесепетинен аялдар жасап калды деген пикирди айтса керек да. Эми азыр биздин ойдо, азыркы учурда биздин ойдо акча табыш керек деген ой болуп калды да. Акча. Чыксаң акча болот, чыкпасаң үйдө отурсаң акча болбойт. Азыркы заман ушундай да. Соңку суроолордон эми көптөн бери мындай сизди түйшөртүп бир көкүрөгүңүзгө батпай келаткан бир коомдогу нерсе бар сизде, маселе мисалы. Ушундай мүмкүнчүлүк болсо ушунун баарын элдин баарына түшүндүрөт элем деген сыяктуу. Менин күчүм жетпейт ага. Мен билем, мен сөзүм деле өтпөйт деген билем. Ошон үчүн эмне дейм эми бизде минус, биз бирибизди көрө албайбыз. Ар бир адам өзүнчө алдыда болгусу келет. Элементарный нерселерди деле байкаса болот. Жол эрежесин карабай эле койсун мейли, бирок жолдо жүргөндө деле адамдар бири-бирин сыйлабайт. Негедир баары эле бир жака шашат. Шашканда эмне? Дүйнө калат, ошол эле жерге барып бир эле жака барабыз. Анан негедир шашат да, негедир ушунчалык нервный, сый жок, урмат жок. Улусу болобу, кичүүсү болобу түшүнүксүз да. Кичүүсү деле улусун ашатып сөгөт, улусу деле кичүүсүн ашатып сөгөт, ашат эле ашат, ашып кетпесе өлүп кетет да. Ушундай бир заман болуп атат да. Биздин кыргыз эл бири-бирин көрө албайт. Ушунчалык калп сүйлөшөт. Чындыкты сүйлөсөң бетиңди тырмайт. Бир мындай калп сүйлөп бир ошол бир деңгээлге, бийиктикке жеткиси келип эле, ошончолук байлыкка, бийликке жеткиси келип эле ушундай болуп калганда, билбейм, анда билбейм, мен бирдеке айтсам эле жаман көрүшөт да менчи. Эгер сиз менин ордума журналист болсоңуз, Асем ага кайсы суроолорду бермексиз дагы? Андай сөз болгон эмес. Эмне деген суроо берет элем? Эгер чыгармачылыкка келген жылды артка кайрып келсе, сиз чыгармачылыкка келет белеңиз же келбейт белеңиз? Же дипломат болуп кетмек белеңиз? Деген суроону бермекмин. Жооп бербейсизби? Келбейт болчу. Себеп? Себебин айта албайм. Айта албайсыз. Эмне таптыңыз, эмне жоготтуңуз? Чыгармачылыкта. Чыгармачылыкта өзүмдүн өмүрлүк жолдошумду таптым. Эч кимге окшогон жолдошумду таптым. Үй бүлө таптым. Көрмандарымды таптым. Жоготконум илгерки жөнөкөй, рюкзак таанган, 4 жылдап жынсы кийген Асеманы жоготтум. Түшүнүктүү. Бирок өкүнбөйсүз эч нерсеге? Өкүнбөйм. Өкүнгөндө деле
арка жол. Аркага жол жок. Түшүнүктүү. Ушунча убактыңызды бөлүп, азыр эң кымбат валюта убакыты. Ошол эң кымбат валютаңызды бизге бөлүп, орошон ойлоруңузду ортого салып, бир ичиңиздеги жан дүйнөңүздөгү болгон нерселердин баарын элге ачык айкын айтып бергениңизге сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Мындай кылып койсучу эле кыздар. Рахмат. Же мындай, Эми бул деген Корей элиники. Анын да. Кыскасы сизге чоң ыраазычылык, ар дайым кыргыз элине кызмат кылып, чыгармачылыкта жанагы өзүңүз айтып аткан чоң долбоорлорду ишке ашырып, элибизге кызмат кыларыңыз. Рахмат. Сизге дагы чоң рахмат чакырганыңыздарга. Эфириңер эч качан өчпөсүн, ар дайым жаркырап светиңер жанып турсун. Булбулдай үнүңүз өчпөсүн. Бар болуңуз. Урматтуу достор, бизде болсо конокто Айдай сулуу Асема болду. Ырчы, актриса, режиссер. Дагы эмне калып калды? Эң кыргыздын татына кайсы болсо. Кийинки айымдар жана мен долбоорунан көрүшкөнчө саламатыңыздар.